Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Рахмат. Рахмат барыңыздарга. Эми чындыгында бүгүнкү чогулуш кандай чечим кабыл алдык да биз кантип чогулабыз деп, эмнеге чогулабыз деп. Мага ушу акыркы 2-3 жумадан бери кайра жигиттер келип атат, чүйдүн жигиттери. Ана мен өзүм коргоп көнгөнмүн да. Ана мен дайыма айтып атам. Bir ay murun kelgen birilери мага эч ким керек жок. Менин өзүм керек болсо курал жарагым бар. Мен койго окшоп колхоздун башкармасына айтса эле кете берем дедим да. Анан акыркы жолу келген жигиттер 12 айылдын өкүлдөрү келиптир. Мына кыяс менин башында 12 айыл. Верхний зона деп коет, өдөңкү зона. Анан жок, керек жок. Мен өзүм коргойм десем, анда балдар мени уят кылып койду, дарбазанын ар жагына баарыбыз жатып алабыз дейт да караңгыда келип. Ана уялдым эле. Андай болсо анда кантип айтасың, барып жата берле деп айттым, анда макул, анда дегишелик деп. Анан негизи бүгүн ошо 12 айылдан 10 киши деп сүйлөшкөнбүз, ар бир айылдан 120 киши келмек. Карасам, көрүп атасыңар, башкача болуп кетти. Bir чети алдагы туура, анткени мага бир райондун координатору келип айтат. Алмаш Шаршенович жалаңыршы верхний зона же аламидин десеңер, бизди бөлгөндөй болосуңар деп. Анан мен айттым, анда эч кимди чакырып алайынбы, келгендер уккандар келеттир деп. Ошондуктан мына бүгүн кээ бирөө 12-лерде келип алыптыр, 4-кө чейин күтүп отурат. Барыңыздарга рахмат. Рахмат барыңыздарга. Чын эле убагында мен көтөргөн, керек болсо президенттикке алып барган, депутаттыкка алып барган, генерал кылгандар бирөөсү келбей, карапайым элим келип атат. Рахмат барыңарга. Таазим этем барыңарга. Мен бир жерим чын эле, мен дайыма ар адамды өзүмдөй көрөм да. Кечир десе кечирип коем. Кандай кылса ишенем. Анткени ушул жактан айтып кетти, убагында Атамбаевке асмандан нур түшкөн деп. Айылдыктар деле аны билет, эмне болгонун, кандай болгонун. Бирок чын эле Кудай мени дайыма эркелетип жүрөт да. Мына өзүм айылдаштарым көзүнчө айтайын, 89-жылы фирма форум түзгөм. Азыр ушак болуп атпайбы ар кайсы Атамбаев карыз сураган, акчасы жок жүргөн деп. Ошо 91-жылдан бери өз айылыма жыл сайын жүздөгөн мүшөк ун таратам. Турабы айылдыктар? 91-жылдан бери. Дээрлик 30 жыл болоюн деп калды да. Анда башкасын айтпай эле коеюн. Мен дайыма баарына берип көнгөнмүн. Анткени Кудай мага дайыма көп берет. Анан кээ бирөө айтат, Атамбаев мына убагында өзүнүн завод, фабрикаларын директорлор сатып алып, анан кийин иштете албай сатып баштаганда мен Бишкектен бир топ завод сатып алгам, билесиңер. Ошол эле директорлорунун акцияларын баасын 20 эсе кымбаттырып берген. Акциясын мисалы 1000 сомго алса, мага 20 000 сомдо сатса да сатып алгам. Анткени Кудай мага чын эле албетте башта берген, шыкта берген, мага кандай бир бизнес кыла коюу, урдабай эле өзүм таап койчумун эле. Мына Бишкектен китеп чыгарып, миллиондоп Москвага жөнөтчүмүн, вагондоп. Ошондуктан билесиңер, ошол эле Бишкектин ортосунда мына азыр форум турган жерден баштап Правдага чейин азыр Ибраимова. Ошол жердин баары тең килтеген имараттары менен кошо Атамбаевдин заводдорунуку болчу. 60-70 гектар. Мына ошол эле мечетти салдым 7-апрель шейиттери үчүн. Ал жерди мен 25 жыл мурун алгам. 25 жыл 2 гектар. Кудай ушу мечет үчүн деп сакталсын деп койдуруптур да. Анткени башка бирөө ошончо жерге 5-10 үй салып туруп бир
40-50 миллион сом, 40-50 миллион доллар тапмак да азыр. Ушундай мезгилде сала коюп. Мага эч качан максат жок болчу, акча табайын, бирөөдөн алайын деп. Мен эч качан бирөөдөн пара алган эмесмин, Кудай тур. Мен дайыма берчүмүн. Керек болсо ошол эле Иса Мурмукулов болобу, башкасы болчу, аларга да берчүмүн. Аягына чейин акчасы жетип, бул жүзөп жүрөм дегенденчи. Ошол эле мына азыр билип атабыз, мультимиллионерлер Сооронбай бош болуп, алар деле менден акча алчу. Мен да ишенчүмүн, бир тыйыны жок депчи. Кудай ушундай жаратып коюптур. Бирок Кудайга рахмат, мына 1 жылдан бери, 1 жыл 7 ай болду, көзүмдү ачып атат да. Мына жаныңда ким жүргөн көрүп ал депчи. Элиме рахмат. Анткени мен 24 жыл ишенип жүргөн адам ойлоно окшойт, Кыргыз элиндеги 24 жыл алдым деп. 24 жыл эмес, 24 ай алды албай койду. 1 жыл ишенди, 12 ай. Андан кийин элдин көзү ачылып атат. Мындан ары ого өтерден ачылат. Анткени мына коррупционер Атамбаев теги бул биз күрөшүп атабыз коррупция менен дейт. Мына кеше эле маалыматтар чыкты, расмий маалыматтар. Атамбаевдин кезинде, мына Кубан Кулматов иштеп аткан кезинде, ошол эле Бажыда таможняда 3 жылда 3 эсе көбөйткөн сборлорду. Мына кеше айтып атат, ушул жылы таможня тескерисинче өзүнүн планын өткөн жылдан чогултуп атат. Ошол эле Кулматов, Сапар Исаков отурса, ошол эле таможня азыр 50, 100, 2 эсе көбөймөк да сборлор. Ал акчалар элге бармакты. Улар коррупция менен күрөшүп атышып туруп, чындыгында чындыкты айткан бир адамдын оозун жаба албай атат да. Мен тирүү көзүмдө сүйлөймүн чындыкты. Мага бийлик керек жок, мага элим керек. Мага элимдин келечеги керек. Анан кийин анан коррупция менен күрөшөм дегендер көрүп атасыңар чындыгында кандай болуп атат. Албетте менин да күнөөм бар, ушундайларга ишенип, өзүм убагында такыр жаап коюптур дагыдай. Туура айтат Сооронбай Жээнбеков, мына Атамбаевдин кезинде бир мафиозный группа түзүлгөн деп. Башында өзү турат. Өзү турат башында. Матраимов, Жээнбековдардын кланы. Албетте Кыргызстанда налогдор чогулбайт, анткени налогдор жетпей эле мындан ары керектүү адамдардын чөктөрүнө кетип атат. Мына убагында жашынып жүргөн уурлар азыр той топурларда бийлеп жүрөт кучакташып. Жээнбековдор болобу, Келдибековдор болобу, Матраимовдор болобу, башкалары болобу. Анан кийин бизди кой катары көрүп атат. 1 жыл мурун билесиңер, 1 жыл ашып кетти. Ошол эле Сапар Исаков, Кулматовдорду камаганда мен айткам, райым үчүн камады деп. Анда эч ким ишенген эмес. Мына азыр көзүңөр көрүп атат. Өзүңөр көрүп атат. Кандай баратат мындан ары, кандайга барат. Мен да кайгырганым бир нерсе, албетте жалаң эле Сооронбайлар эмес. Менин жанымдагы андан башка дагы досторум, жардамчыларым мага чындыкты айтчу эмес экен да. Ал мен ушундай адам экенмин, мага бирөө айтса ишене берем. Керек болсо чындыкты айта турган мүмкүн адамдарды жаныма алып келген эмес. Ошол эле Кекенбай өздөрүнө керектүү маалыматтарды берген. Мына Оштун эле мисалын көргөзсүм, кандай болду депчи. Мисалы эмнеге бир да маалымат келген жок. Анткени ушундай болгондо. Анан мындай да кагалайын менин калкым. Мына Атамбаев эчтекеден бул дүйнөдө эч качан корккон эмес. Мен далай жолу 2005 болобу, башка жылдары болобу, 10 жыл болобу, мен үйдөн коштошуп кетчим, мен үйгө келбейм. Мен ушу бойдон жок болом, өлөм депчи. Мына жолдошум отурат турайы. Мен эч качан эчтекеден корккон эмесмин, Кудайдан башка. Мага эң керектүү нерсе, мен эң баалаган нерсе бул болгону менин таза атым, менин намысым. Менин намысым. Мен эч качан бирөөнүн акча алам, же бирдеме алам деп иштечү эмесмин. Жалаң эле Бишкектеги заводдор эмес, чет элде дагы килтейген ишканаларым бар болчу. Ал дагы секрет эмес да. Керек болсо журналисттер барып текшерип келди, ошо качан бар. Стамбул, Измирге чейин. Эмне дээрлем? Албетте кайгырып атканым бир нерсе, мына ошол эле Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүп атканда айткам да, мына кара чыкканда өкмөт. Сапар Исаков 39 жашта.
Кээ бир министрлери 33 жашта, кээ бири 32 жашта. Мисалы Айбек Алиев 30-та болчу. Мына жалаң жаштар. Мына азыр Украина Зеленский деп атабы, биздин өкмөт анда мурун келген. Бирок ойлодум да бир аксакал болсун деп карап турсун, байкелик кылсын, акелик кылсын деп сооронбай дагы айткан. Мен буларга байкелик кылам деп. Анан кийин Сапар Исаков билесиңер, Райым Матраимовду иштен алган 23 ноябрда. Ошондо Сапар Исаков мага да телефон чалган. Мени кайра Сооронбай Жээнбеков кечинде да, түндө да чалды, иштен алып атыгы деп. Анан мен айттым, өзүң чеч десем, ал таза бала болчу. Кандай ушуп жүрбөсүн, бул таза адам болчу Сапар. Азырда таза. Келечекте Кыргызстанды башкара турган балдар ушу Сапар Исаковтой балдар. Анан кийин мага да келген, мисалы өткөн жылы 1 жылдан ашып кетти. Сапар Исаков менен Кубан Кулматов келип айтышты, бүгүн бизди камайт экен байке деп. Мен ишенген жок, мен айттым, күнөөңөр жок болсо кантип камасын дедим. Билесиңер, Кубан Кулматовго койгондо болсо орустун паспорту бар деп доо да. Анан ушул үчүн кантип камайт дедим. Же мисалы мектеп салынып атат, өкмөттүн токтом боюнча. Азыр ошо Албек Ибраимовду да ошо иш боюнча тартып атат да. Мен ишенбей айткам, эчтекеден коркпол, эч ким камабайт деп. Анан көрдүм кандай болду. Анан коррупционер деп мына Дамир Мусакеевди камады. Дамир Мусакеев коррупционер экен да. Сооронбайдын тегерегиндеги жанагы сассыган уурлар азыр апакай болуп сүйлөп атпайбы? Апакай болуп. Анан кийин биздин жанагы таарынып атат Чимкирит десем, Чимкирит депутаттар, өкмөт башчылар ошондой уурларга той топорлоруна барып атпайбы? Анан мен муну өзүм колдогон, тамдаган Сооронбай Жээнбеков башында турса, ушул мафиянын мен муну кантип сүйлөбөй турам? Мен бу дүйнөдө бардыгын көргөм. Мүмкүн Кудай мени ушунчун убагында жаратып, ошондон бери ушунда колдоп келатат да мени. Мына убагы келгенде, жок дегенде сен туруп берди. Анткени кыргыз элинин келечеги керек бизге. Анагы ушул жерден Жумгалдык жигитибиз айткандай, бизге балдарыбызга келечек керек. Кыргызстан татынакай көтөрүлүп баратканда. Билесиңер, мен 11-жылы президент болгондо, 10-жылы экономиканы карап атканда Кыргызстан кандай болчу? Свети жок, жолу жок, Орусчалабат өрттөнгөн. Пенсия, зарплата 2-3 миң сең. Анан кийин Кыргызстанды мындай бир Мотуевдин кебетесин көргөзчү да кайра Казакстанда. Мына кыргыздар мына депчи. Мотуев эми таарынбасын, бирок Мотуевдин ордуна көчмөндөр оюндарын көргөзүп, биз байыркы, эң байыркы элибиз деп Кыргызстандын башка бир келечегин көрсөтүп, тарыхын көрсөтүп, кыргыз элди көрсөтүп кеттик да. Утуна тугузуп кетти Кыргызстанды. Мындан ары түз эле иштесе, ошол эле өкмөткө, жаштарга жардам берсе Сооронбай, азыр Кыргызстан дүркүрөп өнүкмөктө. 1,5 жылдан бери татынакай ынтымак келген Кыргызстанга. Акыркы билесиңер, мен президент кезимде акыркы 2-3 жыл эч ким бөлүнбөй калган түндүк түштүк. Анткени мен эч качан карачы эмесмин, ким кайсы региондон, ким кимдин тууганы. Да мен жарымдагы адамдардан адашыптырмын, бирок мен өзүмдүн бир да тууганымды бир бийликке алып барган жокмун. Мен эч качан эч кимден пара бер деп доолап же алган эмесмин. Мен дайыма Кудайга шүгүр айтып атпаймынбы? Мага Кудай ошончолук берген, дайыма мен берип жүргөмүн. Берип жүргөм. Жалаң эле шаардагы мешет эмес, ошо 25 жыл мурун Стерильникте мешет менен салган, билесиңер. Керек болсо кээ бирөө нан таппай жүргөндө, азыркы жанагы миллионерлер башы университетке барып, аягы үйүндө отурганда соска соруп, мен ошондо эле уже мындаларды кылчумун. Анткени Кудай мага дайыма берип жүргөн. Мындан ары дагы мен эчтекеден коркпойм, анткени Кудай өзү кордойт. Душмандарымды кордойт, мени колдойт, сактайт. Эгерде мен керегим бар болсо да. Ошондуктан мындай да, урматтуу менин калайык калкым. Мен ошо биринчи күндөн бери жанагы балдардын сөзүнө болгандан кийин албетте абдан уялдым, чын ачык айтайын.
Анда байке үйүңдүн тегеретте жатып алабыз дейт. Андай болбойт албетте. Анан айттым, макул анда. Андай чечсеңер меними короо кенен. Албетте меники 100 гектар эмес. 2,5 гектар. Бирок бул деле жетишет баарыбызга. Мен абдан бирок бактылуу адам экенмин. Анткени мына Кудай азыр да эркелетип атат. Bir yıl Berç. Mikrofonda çarşaptır şimdi. Anan mınday da кээ мага азыр кээ бирде мындай кайгырып келет да. Офиске барсам форумга бирлөрдү эле соротуп отурам. Мага дух бекенин ордуна келип туруп, мени да бир чети мындай сөгүп кетишет да, кимди алып келдиң депчи. Ага да көнүп калдым. Бирок Кудайга рахмат, анткени 1,5 жыл мурун, 1 жыл мурун, 2 ай мурун деле кандай болчу? Атамбаевге эч ким ишенч эмес. Мына азыр могу ушактарды мага жала жабайын деп атат, көрөсүңөр. Бириси да чындык эмес. Эртелиге чындык чыгат. Эртелиге чындык чыгат. Бириси дагы мага койгон күнөөлөрү бардыгы калпта. Бардыгы ыплас бир калпта. Бүт ыплас калп. Мен аларга актангым да келбейт, анткени бул акмактарга теңиргим да келбейт. Анан кийин мындай да могу Сооронбай менен парламенттеги чимкириктер бир театр кылып атат. Атамбаевди соттойбуз депчи. Мен алардын сотуна бара турган адам эмесмин. Мен Кудайдын сотуна даярмын, элдин сотуна даярмын, тарыхтын сотуна даярмын. Могу уурлардын, могу чимкириктердин, бети жоктордун сотуна бара турган Атамбаев эмес. Мен толук бойдон ишенемин, көп өтпөй ушу өстөрү барат сотко. Бирок бул жолу мурунку Атамбаевге окшоп кечирип койбогула. Мен дагы кечирип койчумун, мен болгон депчи. Ошо Канат Исаевы болобу, Каныбек Иманалиев болобу, Мурмукулов болобу, Сооронбай болобу, эми бир жолу сатып коюптур, оңолот депчи. Бул жолу мага окшоп кечирсеңер дагы мындай экинчи буларга бир мамлекеттик кызмат албетте бербеш керек. Мындайларга экинчи кызмат бербеш керек. Сөзүмдүн аягында мынтип айтар элемде, албетте мына балдар акыркы жолу жолукканда мурдагы күнү өзүнчө бир график түзүп алыптыр. Момча кишиден күнөө келебиз. Байке сизди кайтарабыз деп. Мен айтсам да болбой койду, ачык айтам. Болбой жатышат. Мен айтмайм, менде винтовкасы да бар, тапанчасы да бар. Мен өзүмдү өзүм коргоп калам десем болбой атат. Эмне дейм? Мен тияка жаткыла деп айта албайм да. Мүмкүн азыр муну да башкача барат. Атамбаев элди чогултуп, мени коргоп бергиле деп жалынып атат деп. Атамбаев дайыма өзүн өзү коргоп көнгөн. Эчтекеден корккон эмес. Бирок бул балдарды көчөгөдө мен жаткыра албайм. Айттым анда макул. Андай болсо мына могуну ачык айтайын, президенттиктен кеткенден кийин ушун боз үйдү бир музей кылайын дегем да. Атамбаев, экс-президент Атамбаев музейи деп. Бул деле кийин музей бир болот го, бул деле Атамбаевдин. Ошондуктан ушул жерге мындан ары эшиги ачык болот. Эми үйгө кирбегиле, көчөгө жаткыла деп албетте мен айта албайм. Ошондуктан мен абдан ыраазымын, айланайын элим. Мен дайыма ыраазымын, бирок бир чоң кайгы бар да, бир өтүнүчүм бар Кудайга. Мына 7 апрелде билесиңер канча киши өтүп кеткен. Андан кийин жарадар болгон балдар да өтүп кетти. Ошондуктан мына акыркы акчалар утуп туруп мечет салынды Бишкекте. Ушундай жаш балдардын өмүрүн Кудай албаса. Мен дайыма айтам, азыр да айткым келет балдарга. Кудай
Бирөөнүн жанын алса, меникин алсын. Бирөөнүн каны төгүлсө, меники төгүлсүн. Биздин балдар аман болсун. Могуаймандар өзү эле кетет. Мына Анвар Атекчи айткандай, биринчиси 15 жыл отурду, экинчиси 5 жыл отурду, үчүнчүсү менимче кача турганы андан да аста отурат. Анткени минтип отурса, элди кое катары көрсө, тебелесе, эми эл деген тараза. Эл бардыгын көрүп атат. Эл 24 жыл элди алды албайсың. 24 эмес 4 жыл алды албайсың. Мына 1,5 жылда элдин көзү ачылды. Ошондуктан мен өзүмдүн атыман, үй бүлөмдүн атынан баарыңарга дагы бир жолу рахмат айткым келет, таазим этким келет. Эми балдарга да айтып атам, мен өзүмдү өзүм коргойм. Силер турсаңар дагы ушу тарапка тургула. Эми эмне кылам? Кирбегиле деп айтам. Муну да азыр сөз кылат, Атамбаев чакырып атат деп. Мени Кудай коргойт, айтайын. Мени Кудай коргойт, албетте эл бар, элге рахмат. Мен негизи ошондуктан айтарым сөзүм, мен бактылуу адам экенмин. Мана азыр чын эле Жалал Абад болобу, Ош болобу, Баткен болобу, Күй болобу, Нарт болобу, Талас болобу, Көл болобу, мына региондун баарынан элдер келип атат, телефон чалып атат, колдоп беребиз деп. Болбой эле бардык жерде Атамбаев жасаган нерсе калган. Атамбаев куруп кеткен мектеп болобу, жол болобу, электрлиния болобу, бардык жерде бирдеме бар. Азыр деле Атамбаев таап келген акча менен салынып атат ишканалар. Атамбаев түзүп кеткен армия турат Кыргызстанды сактап. Ошондуктан мен эч кандай арманым жок. Мен болгону тилегим бар, ушу Кудай кыргыз элимдин жолун ачып берсе экен. Могу сыноодон кесепети жок. Ынтымактуулук менен кан төгүлбөстөн Кыргызстаныбыз өтүп кетсе экен. Могу башы жоктор Кыргызстанды бөлүп аткан, кыргыздарды кой катары көрүп аткандар, Кудай акыл берип ойлонсо экен, иман берсе экен. Анткени Кыргызстанды карегибизде сакташыбыз керек. Кыргызстандын келечегин ойлошубуз керек. Албетте биз ыплас колго Кыргызстанды бере албайбыз. Атамбаев адашып бирөөгө ишенсе дагы кыргыз эл бар. Кыргыз эл көзүн ачып бардыгын көрүп атат. Ошондуктан урматтуу менин туугандарым, мекендештерим, кыргыз элим, Кыргызстанды жаратканыбыз колдосун. Жараткан элибизге ынтымак, жерибизге берекет берсин. Баарыңыздарга чоң рахмат. Таазим этем баарыңарга. Рахмат.